Достор, Россияда эмгек кылып жүргөн кыргызстандыктарда мекенине акча которуунун ыңгайлуу жолу пайда болду. Комиссиясы көп которуулардан жана убакытты жоготуудан алыс болом десеңиз, атайын кыргыздын улуттук оймосу менен чагылдырылган Тинькофф Black дебеттик картасын колдоно баштаңыз. Россияда иштеп жүргөн биздин катталуучулардын да мындай көйгөйлөрү жок эместир. Тинькофф Black картасы менен Орусиядан Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана башка КМШ өлкөлөрүнө комиссиясыз акча которо аласыз. Бул картага ээ болуу үчүн сөзсүз Россиянын жарануулуунун кажети жок. Чет өлкөлүк жарандар да улуттук дизайндагы мындай картаны ала алышат. Банк бүткүл Россия боюнча сизге ыңгайлуу жерге акысыз жеткирип берет. Айына 20 000 рубльге чейин комиссиясыз. Ал эми айына 20 000 рубльдан жогору жиберсеңиз, телефон номери боюнча которууда которуу суммасынан 1% комиссия алынат. Которууларды комиссиясыз Кыргызстанга, Тажикстанга, Өзбекстанга жана Арменияга телефон номеру аркылуу тиркеме менен аткара аласыз. Алуучуга улуттук валютада жашыруун комиссиясыз канча акча келерин дароо көрөсүз. Алуучу акчаны банкка барбастан дароо колдоно алат. Башка карталардан которуу жолу жана накталай акча менен эсебиңизди акысыз толтуруңуз. Ошондой эле айлыгыңызды түздөн-түз бул картага алсаңыз болот. Накталай акчаны комиссиясыз чыгарып алыңыз. Тинькофф банкоматтарында 500 000 рубльга чейин. А эгер 3 000 рубльдан жогору чыгарсаңыз, башка банкоматтардан 100 000 рубльга чейин ала аласыз. Төмөндөгү шилтеме менен өтүп, жаңы дизайндагы Тинькофф Black дебет картасын алыңыз жана анын бардык артыкчылыктары менен пайдаланыңыз. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары, биз кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз жакса лайк басып, комментарий калтырып, спортчуларыбызды колдоп коюңуздар. UFC уюмунун мурдагы чемпиону Валентина Шевченконы уюмдун жылдыздарынын катышуусундагы пресс-конференция маалында фанаттардын бири жолугушууга, башкача айтканда свиданиеге чакырды. Конор деген күйөрманы маалымат жыйын учурунда Шевченконун бош убактысы тууралуу сурап, номерлери менен алмашууга сунуш кылды. Өз кезегинде Валентина "Мен бошмун, бирок номер тууралуу айта албайм" деп жооп берди. Эске салсак, Шевченко акыркы жолу октагонго Алекса Грассого каршы беттешти. Ошол жылдын март айында чыккан. Тилекке каршы анда биздин спортчубуз муунтуу ыкмасы менен күтүлбөгөн жерден жеңилип калган. 16 июнда Сочи шаарында ACA 159 мелдеши болуп, биздин Жакшылык Мырзабеков аттуу мушкерибиз жеңил салмакта чыгып мушташты. Анын каршылашы чеченстандык Адлан Батаев болду. Дал ушул беттештен кийин көпчүлүк кыргыз күйөрмандарынын ичи ачышып калганы анык. Анткени 3 раунд бою Жакшылык атаандашын көзөмөлдөп, торго кептеп алып тургузбаганына карабай, жеңишти ажырым чечим менен Адланга берип койгону шерменделе болду. Ооба, балким Жакшылык каршылашты көзөмөлгө алганы менен анчалык көп соккуларды багыттай албагандыр. Бирок кантип 3 раунд бою атаандаштын алдында жатып, өйдө тура албай, 15 мүнөттү өткөрүп коюу менен жеңишке жетүүгө мүмкүн болсун. Акыркы 3 раундтун аягында гана кыска убакытка Адлан бошонуп чыгып кеткени менен Жакшылык кайрадан абалын оңдоп жерге жыгып албадыбы. Дүйнөдөгү мыкты уюмдардын ичинен UFC'ден кийин эле биз турабыз деп мактанып келген лиганын калыстары ушундай былык иш кылып жатканы кыжырга тиет. 2021 жылдан бери 5 беттеш өткөрүп, бардыгында жеңип, улам өз рекордун жакшыртуу менен эмгегин күчтөп келе жаткан мушкерибиздин спорттук тагдырына балта чапкандай болду. 5-калыс 30-27 деген бааны берген эле саткын экенинен кабар берип тургандай. Кантип 3 раундту тең Адлан утту деген бааны берди, түшүнүксүз. Бир дагы раундта албаган мушкерге жеңишти белек кылып берип койгону жанды кашайтты. Беттештен соң Жакшылык мындай деп баракчасына жазды. Ассаламу алейкум всем. Не знал, что наш бой будет таким нашумевшим. Мне кажется, нам нужен реванш, чтобы расставить все точки над «и». Если в моем бою не хватало добивания, то оно будет в реванше. Прошу лигу дать нам реванш, так же как Батаеву дали реванш с Фрейтасом после обидного поражения. Мы в одной лиге и в равных условиях. Адлан, слово за тобой. Если ты скажешь «да», ответ будет за лигой деп жазды. Шерменде жеңишти кабыл алган мушкер реваншка макул болобу деген суроо отурат.
Алдыда көрө жатарбыз. Уюм өз абийирин сактап калгысы келсе, реванш бериши керек. Ал эми жооптук беттеште жакшылык кимдин ким экенин дагы бир жолу далилдеп коюшу керек деп эсептейм. 5-июндан 19-июнга чейин белгиленип, ишке ашкан Кореядагы машыгуу жыйыны биздин балбандар үчүн аягына чыкты. Буга чейин Корей балбандары бизге келип, Ысык көлдө машыгуу жыйындарын өткөрүп кеткенин билсеңиздер керек. Мынтип кезек биздин спортчуларга жетип, балдарыбыз алмашкыс тажрыйба топтоп келди деген үмүттөбүз. Акжол Махмудов активдүү машыгып жатканы менен эс алып жатканы тууралуу видео сүрөттөрдү жайгаштырды. Жоламаш Арсенбеков менен Мээрим Жуманазаровага корейлердин улуттук кийимдери куп жарашып калганын да байкап коелу. Мына ушундай достор, каналга жазылып, лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Анан албетте катталууну да унутпайлы.